Merhaba balдар, бүгүн биз силер менен адеп сабагын өтөбүз. Баарыбыз китеп дептерлерибизди алып даярданабыз. Карагылачы балдар. Адам бакыт Таалайга кантип жетет эле? Баягы биз адабий ук сабагынан 3-1 тууган деген жомокту окуганбыз, баарыбыз эле. Бакыт Таалай каякта деген. Кантип жетебиз эмгек бакыт Таалайга? Эмгек менен экен, азаматтар. Эмгек менен экен. Кана китебибиздин 107 бетин ачайлычы балдар. Бул жерде эмгекчилдик адамдын көркү. Бүгүнкү биздин сабагыбыз эмгек жөнүндө болот экен. Карагыла. Эмгек гана адамды бактылуу кылат дейт. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаты ушу эмгек жөнүндө түшүнүк алуу, эмгектин акыбети эмнеге алып келет, ал жөнүндө билүү, эмгекчил болууга тарбиялануу экен, өзүбүздү эмгекчил болууга үйрөтүү, жалкоолук кылбастан балдар. Карагыла, кичинегиңден эмгекчил болуп өссөң, кийин жакшы турмушта жашайсың. Көп окуп билимдүү болууга аракет кыл. Эч качан, эч убакта иш кылгандан эринбе, тажаба, түшүкчүл, мээнеткеч бол. Кеч болсо да тандаган ишиңди бүткөрүп, анан укта, тынч уктайсың. Бир нерсе жасаарда алдын ала план түзүп ал, ансыз ишиң чаржайт, башаламан болуп калат. Ата-энең жумуш жасап жатканда карап турба, баарын үйрөнгөнгө тырыш. Кийин кереги тиет. Бош убактыңды бекер өткөрбө. Кечки телевизорду тиктеп отурба, убактың текке кетет. Чын эле, кечке мультфильм, кинолорду көрүп отура берсеңер, убактыңар текке кетет экен. Анын ордуна сабакка даярдан, китеп оку. Өзүңөрдүн жашыңарга ылайык китептериңер бар, ошол китептериңерди окугула, жомоктуу китептерди окугула, адабий ук китептериңер бар, мекен таануу бар, ошолордон окугула балдар. Адептүү, орундуу, сабаттуу сүйлөөгө үйрөн. Эгерде биз адабий окуу китептерди, жомок китептерди окусак, сүйлөө кебибиз артат, карагыла, анан адабий тилде дагы көбүрөөк сүйлөп үйрөнүп калабыз. Акылмандардын насааттарын окуп үйрөн, турмушуңда колдон дейт. Риториканы, чечендикти үйрөн дейт. Чечендикти кантип үйрөнөбүз? Макал менен сүйлөгөндө ар бир сөзгө макал кошуп сүйлөп кетсек, анда биз чечен болуп калат экенбиз, чечендикти үйрөнөт экенбиз. Карагыла, билбегендериңди билгендерден сурап бил, мугалимдериңдин айткандарын убагында аткар. Тынымсыз эмгектен, иште, оку, жаз, бош отурба, көп ойноо. Мен ойноп келейин деп эртең чыгып кеткен бойдон кечинде келбестен, балдар, анда биздин убактыбыз текке кеткен болот экен. Баардык нерсе кылганга жетишишибиз керек экен. Тартипсиз балдарга кошулба. Адам ак эмгек, тынбаган мээнет гана адамды бийик даражага жеткирип, бактылуу кыларын эч качан унутпа дейт. Демек, эмгек менен гана биз бийик даражаларга жетет экенбиз, бактылуу боло алат экенбиз, Келгиле эми Шамендин арыгы деген жомокту окуп берейин. Шамендин арыгы. Шамен кочкордун аягын жирдеген туугандарына көчүп келгенде, ал элдин жарды жалчы жашоосун көрүп, абдан нааразы болупту. Элдин жашоосун оңдош үчүн бүт мал жанын таратып берсе да умой менен ирдене албасына көзү жетет. Бул ой санаа күнү-түнү Шамендин тынчын алды. Ойлонуп олтуруп, мындай чечимге келди. Элди жер менен эмгектенгенге кызыктыруу керек. Эл эмгегин жер жебейт дейт эмеспи? Долондун капчыгайынан тартып, сезимбелге чейинки жерди пайдаланып иштетсе, элдин турмушу оңолуп кетерине көзү жеткен Шамен аракет жасай баштады. Бир күнү жаз алды менен элин чогултуп, бээ союп тамак берди. Ошондо эл чогулуп тургандан пайдаланып Шамен элине кайрылат. О, калайык журтум, эмгектенбесеңер байлык өзү эшигиңерди ачып, түндөгүңөрдөн түшүп келбейт. Аракет кылсаң берекет дейт. Жата берсеңер жардылык баш көтөртпөйт. Жалпыбыз оңоло турган иш баштайлы. Байлык суудан, таштан, тоодон башталып куралат. Ага силердин акылыңар жетпей, көзүңөр көрбөй турат окшойт, туугандар. Чоң арыктын суусун буруп, төш таянып, арык алып чыгалык. Ал арыкты алкымдатып алып жүрүп олтурсак, сезимбел Сарыкатка чейин жетет. Эл Шамендин акылына макул болушуп,
жапа-тырмак арык чапканга киришти. Суу ага турган жерлеринин ылайыгына карап, улам бир жерге таш үйдүрүп отуруп, долундун капчыгайын сезинбелге чейин өзү эл менен жөө басып барды. Мал саганга кирери менен кара кужурга 200 бээ 100 уй саадырып, 30 төөгө айран, кымыз ташытып келип элдин соосундугун үзгөн жок. Сары өзөн, Чүй менен Ысык көлдөн 100 төөгө тынбай ун арттырып келип жатты. Ушундай зор эмгек менен арык чабылып бүттү. Арыктын бүтүшүнүн урматына той берилди. Арыкты Шамендин арыгы деп аталсын деп жалпы эл бата беришти. Шамен өзү башында туруп, таяк салдырып, суу баскан жерлерди элге бөлүп берди. Иштеген элдин акысы деп түтүн башына бирден бээ музоолуу уй берди. Той тараар алдында Шамен эл ортосуна ат үстүндө туруп кайрылды. Мына калай калкым, жумурай журтум, арык бүттү. Бул арык элге береке, байлык киреше алып келсин. Арык да, суу да, жер да силердики. Былчылдатып жерди сугарып, кылкылдатып арпа айдасаңар, үйдөй кызыл үйсөңөр, байлык өзү келет. О мен тилегенибиз келсин деп дүркүрөтө бата кылышты. Шамен айткандай, арадан 5-6 жыл өткөндөн кийин элдин турмушу түтүнмө түтүн оңолду. Изилки жарды турмуш бул эл үчүн качанкы эски түш сыяктуу эле элес калтырды. Ушул күндө да Шамендин арыгы жөнүндө эл ичинде сыймыктануу менен айтылып келет. Кочкор өрөөнүндөгү дыйканчылык, картошка, сабиз, буудай, арпаны мол берген жер. Ал эми эмгекчил эл ошол Шамендин, анын замандаштарынын небере чөбөрөлөрү. Эми балдар силерге суроо. Шамен арык чабууга элди кандай уюштурду дейт. Ойлонойлучу балдар. Шамен бүт элди чогултуп, бээ союп берет экен, бээ союп берип, анан тамак берет экен. Ошондо эл чогулуп тургандан пайдаланып, Шамен элине кайрылат экен. Эмгектенбесеңер, байлык өзү келбейт дейт. Түндүңөрдөн түшүп келбейт, аракет кылсаң берекет дейт. Жата берсеңер жардылык баш көтөртпөйт деп элине кайрылат экен. Байлык суудан, таштан, тоодон башталып куралат деп, арык чабалык деп элине сунуштайт экен. Азык-түлүк менен элди кантип камсыз кылды дейт суроо балдар. Азык-түлүк менен элди кантип камсыз кылды? Баягы арык чабып атышканда кантип азык-түлүк менен камсыз кылды эле? Ойлонуп көрөлүчү балдар. Кана жоонугабыз, мал саганга кирери менен дейт. Кара кужурга 200 бээ 100 уй саадырып, 30 төөгө айран, кымыз ташытып элдин соосун кандырыптыр. Анан төөлөргө тынбай ун арттырып келип жатты дейт. Төөлөргө ун арттырып апарып, демек аларга азык-түлүк менен камсыз кылып жатыптыр. Эми кийинки суроо, эмне үчүн Шамендин арыгы деп аталып калыптыр, балдар? Анткени бул арыкты чаптырууга Шамен үгүттөп жатпайбы? Шамен жүргүлө, арык казып келели, арыктан суу келсе, биз дыйканчылык менен жер иштетебиз деп, бардыгына Шамен үгүттөгөн үчүн, демек Шамендин арыгы деп аталып калыптыр. Элдин эмгеги кантип акталды дейт. Элдин эмгеги кантип акталды эле балдар? Элдин эмгеги мына монтип эккен эгиндерин, эр эмгегин жердебейт болуп, мынакей сонун жакшы түшүм алышты, анан байып жашап калышты дейт. Эми бул жерде балдар эмгекчилдик жөнүндө тест бар экен. Ойлонгула жана жооп бергиле. Төмөнкүлөр эмгекчил адам боло алабы дейт. Убактысын жалаң майрамдоо менен өткөргөн адам эмгекчил боло алабы? Биринчиси. Ооба же жок деп жооп берет экенбиз. Убактысын жалаң майрамдоо менен өткөргөн адам эмгекчил боло албайт. Демек жок деп жооп беребиз.
Кийинки жалкоо уйкучу шалаакы. Бул эмгекчил адамбы? Жообуңарды мага жазып жөнөтүп койгула личкадан, Кийинки суроо. Шарт жок деп отуруп албастан иш бүткөрүүнүн жолдорун, каражаттарын издеген эмгекчил болобу? Аны да күтөм. Бир иш жасоо үчүн көрсөтмөлөрдү күтпөстөн демилге көтөргөн адам эмгекчил боло алабы? Кыйынчылыктардан качпастан кайратман өжөр адам эмгекчил боло алабы? Коомго жана өзүнө ак-адал пайдалуу иштерди иштеген адам эмгекчил боло алабы? Күндө бир шултоо айткан адамчы, ал эмгекчил боло алабы? Ушуларга менин личкама жооп жазып коебуз, балдар. Эми бир оюн бар экен. Ырыс бакыт Таалайга эмгек менен жетесин. Классыңдан класска 4-5 алып көчөсүң. Жер жебейт элдин эмгегин эки эселеп кайтарат. Эмгекчил болсо үй бүлө гүлдөйт, жайнайт, не болот? Ойлонобуз балдар. Тарап, күндө үйдө акыркысы эмне экен? Салтанат. Азаматсыңар балдар. Эми бул жерде бабалар сөзү бар экен, муну жаттап алабыз, баардыгыбыз. Жалкоого шылтоо көп, жалкоого күн кечкирбейт. Эмнени эксең, ошону оросуң. Эмгеги аздын өнмөгү аз. Дагы жоктун наны жок. Кетмен чаппай нан кайда. Эринчектин колу тийбейт. Урук сеппей эгин жок. Түйшүгү болбойт, түшүмү болбойт. Иштесең көл болот, иштебесең чөл болот. Жалкоонун жаны таттуу, иши жоктун ашы жок. Колу кыймылдабагандын оозу да кыймылдабайт. Мынакей балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыз аягына чыкты. Силерге үйгө тапшырма мен азыр айтып өттүм, бабалар сөзүн жаттайсыңар, анан могу тестке жоопторун запись аркылуу менин личкама, WhatsApp'тагы личкама жөнөтөсүңөр. Эмгекчил жөнүндө баарыбыз маалымат алдык окшойт, балдар. Анда жоопторуңарды күтүп калам.